Урматтуу мекендештер, 2013 жылдын 4 декабрында ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын коргоо боюнча өкмөттөр аралык комитетинде кыргыз эпикалык үчилтиги Манас Семетей Сейтек ЮНЕСКОнун адамзаттын материалдык эмес маданий мурастарынын репрезентативдик тизмесине киргизилген. Мына ошол күндөн тартып, Кыргыз Республикасында расмий түрдө Манас күнү белгиленип келет. Ооба, ушул күнгө чейин биз Манасыбызды таанытып келдик, даңазалап келдик. Бирок 2013 жылы расмий жалпы адамзат ЮНЕСКОнун курамына кирген 198 мамлекет Манасты кабыл алып, Манас менен эсептеше турган болду. Бул биз үчүн чоң сыймык. Бул биз үчүн чоң аброй. Буга чейин биздин ата-бабалар жалпы адамзат тааныгыдай, жалпы адамзат күтүп тутуп ала тургандай деңгээлге жеткире алган эмес, бирок ошону эңсеп келген, ошону күтүп келген. Мына ошол күн бизге буйрган. Андыктан бүгүн азыркы учурда жалпы журтубуз Манасты татыктуу күтүп алалы, тутуп алалы. Канчалык биз Манаска жагымдуу, туура, оң мамиле кылган болсок, ошончолук Манас бизди өзү коргоп, колдойт. Манас биз тараптан колдоого муктаж эмес. Биз эл Манастын колдоосуна муктажбыз. Ошондуктан болгон ар намысыбыз менен, чыныгы дилибиз менен, ниетибиз менен Манаска кызмат кылууга тийишпиз. Кыргыз элинин колдой турганы дагы, коргой турганы дагы Манастын күчү, кудурети. Муну мен эмес, муну биздин ата-бабалар айтып келген. Манас кыргыз элинин руханий өзөгү, кыргыз элинин матрицасы. Манассыз кыргыз элин элестетүү мүмкүн эмес. Манасты бүгүн, эртең дагы биздин бабалар кандай күтүп келген болсо, дал ошондон жазбай тутуп алышыбыз керек. Урпактарыбызга татыктуу жеткиришибиз керек. Дагы бир жолу баарыңыздарды Манас күнү менен куттуктайм. Манас биз менен, биз Манас менен.